ММА. Неоднократный чемпион Кыргызской Республики по боям без правил, чемпион Кыргызстана по грэпплингу, по рукопашным боям, по боевому самбо, действующий топовый боец Лиги Ахмат. Встречаем тренер Язаконов Руслан Келдибеков. Тайсон деген кайманаттын ээси Канат Келдибеков, бирок ошол Тайсон деген кайманаты бар болгон менен бул атаандаштарын жалаң гана муштум менен эмес, кээде ушундай муунту ыкмасын, колун кайруу ыкмалары менен деле жеңишке ээ болуп келген. Мына ошондуктан биз Канат Келдибековдун ар кандай ыкмалар менен атаандашын утуп аларын күтсөк болот. Фариддин Шамуродов өзүн канчалык деңгээлде жакшы көрсөтүп болду экен. Буга чейин 3 тажикстандык мушкер чыкты. Алардын биринчиси жеңишке ээ болду. Калган экөөсү албетте жеңил ызасын тарткан. Эми бүгүнкү VF Global 14 турнириндеги эң акыркы тажикстандык мушкер бул Фариддин Шамуродов. Мына булар 66 килограмм салмак чембирлигинде беттешип жаткан учуру. Кызыл бурчтан биздин мекендешибиз мына биринчи номер менен ал эч качан мына тартынып, тайманып көргөн эмес. Трешток жана башка беттешти чыныгы шоуга айлантканга өтө жакын биздин мекендештерибиздин бири. Канат Келдибеков беттештерге өтө мыкты даярданып келет. Дайыма дымагы күчтүү, амбициясы күчтүү мекендештерибиздин бири. Ошондой эле мына WFCA же болбосо World Fighting Championship Ахмат клубунда, уюмунда ошентип 3 беттеш өткөрүүгө ал келишим түзгөн болчу. Ал жакта өзүн ийгиликтүү көрсөтүп, азербайжандык мушкерди утуп алган жайы бар. Аны албетте биздин аралаш мушташ техникалык мүчүлүштүктөр орун алып атат. Эң башкысы биз мына азыр ушул Келдибек мекендешибиз Канат Келдибековдун атаандашты утуп алган жагын көрбөй калабызбы деп мен чочулап турдум эле. Азырынча демек беттеш соңуна чыга элек. Толугу менен үстөмдүк Канат Келдибековдун тарабында. Бул эсеп менен 13-чү беттеш. Алдыда дагы 6 таймаш калды. Монголиялык, Япониялык, ошондой эле Бразилиялык мушкерлер чыгыш керек. Жана атаандашынын артынан минип алды. Мына карасаңыздар, эмне кылайын деп атат. Чыныгы мына ушундай шоуга жакын биздин мушкерлердин бири. Кадимкидей тажикстандык бул жерде Фариддин беттеш соңуна чыгып калган экен. Өкүнүчтүү. Жок, өкүнүчтүү эмне? Албетте биз сүйүнөбүз. Канат Келдибековдун жеңип алганы өтө жакшы, бирок анын уткан учурун биз көрбөй калдык. Мына ошол нерсе өкүнүчтүү. Эмнеси болсо дагы Канат Келдибеков азамат өтө коосу кыймыл аракеттерди көрсөттү эле. Атаандашынын артына үстүнө минип алып, айрыкча күйөрмандардан эмне кылайын деп сураган жери ушунчалык өзгөчө көрүнүш болду. За 2 минуты 7 секунд техническим нокаутом и отказом секундантов победу одержал Келдибеков Канат Тайсон. Канат Келдибеков Тайсон ошентип албетте атаандашынын туруу абалында чыныгы Тайсондун стилинде болбосо дагы ишенимдүү жеңиши менен, ишенимдүү кыймыл аракети менен жеңишке ээ болду. Демек бизге маалым болгондой секунданттын ушундай сүлгүнү ыргытып ийгенден кийин анын багынып берүүсү менен беттеш соңуна чыккан.